жигитим каалаган нерсемди сатып бербейт, жигитим дайыма менден экономдойт, мамилебиз азыр эле ушундай болсо кийин кандай болот, дайыма битирип бойдон калабы деген сыяктуу суроолор мага окурман айымдардан, кыздардан көп келет. Балким жардам тие турган болсо мен өзүмдүн жеке тажрыйбамды, Арстан экөөбүз финанс маселесин кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндөн бери кантип чечип алганбыз кыскача айтып берейин. Арстан менен жаңы таанышканда мен аябай жактырып, ушул адам меники экен деген түшүнүк келгенден кийин бул мамилебиздин ден сак болуусун абдан каалап, анан өзгөчө мындай финансылык жактан Арстандан чын эле көз карандысыз болгум келген. Себеби мен үйдөн дагы, тарбиядан дагы, андан кийин бир аз чоңойгондон кийин, коомдун абалын көргөндөн кийин дагы аял өзгөчө күйөөсүнөн, мисалы кыз жигиттен көз карандысыз болуп, өз оюн эркин айтып, укуктарын билип, туура эмес кыла турган болсо, сен ушул жерди туура эмес кылдың деп айтканга мүмкүнчүлүгү болуш үчүн эң биринчи деңгээлде финансылык жактан көз карандысыз болгон абдан маанилүү экен. Ушул нерсени түшүнүп, Арстан менен жакшынакай кыз жигит болуп сүйлөшүп баштагандан баштап, биз ар бир жолугушуубузда коротула турган каражаттарды мындай бири-бирибиздин ыңгайыбызга карап теңтайлашып бөлүшчүбүз. Мисалы, экөөбүздүн тең студентпиз, акчабыз деле жок, ченелүү. Анан мисалы Бишкектеги Манас кинотеатрына барып кино аябай көп көрдүк. Ал күнү киного билетти ким алса, ошол күнү мисалы кечки тамакты бирөөбүз алчубуз. Мен эртерээк барып калып билет алып койсом, Арстан кечки тамак сатып берчү. Же Арстан эртерээк барып билет алып койсо, мен кечки тамак сатып берчүмүн деген сыяктуу ошол нерсебиз, ошол маданиятыбыз бири-бирибизди финансылык жактан бири-бирибизден көз каранды болбой, өз алдыбызча, өз мындай чоңойгон, өзү акча тапкан, өзүнүн акчасына өзү ээ боло ала турган сыяктуу мамиле куруп алганбыз. Биз кийин үй бүлө кургандан кийин дагы абдан чоң жардам берди. Мен эч качан Арстандан көз каранды болгон эмесмин, Арстан менден көз каранды болгон эмес. Албетте биз ортого түшкөн акчаны чогуу бөлүшөбүз, чогуу кеңешебиз, эмне сатып алабыз, кандай коротобуз, албетте кеңешип турабыз. Бирок ошол эле учурда сенин гана акчаң, менин гана акчам кайда деген сыяктуу уруш талаштарыбыз такыр болбойт да. Ошондуктан угуп аткан ар бир кыз жигитке кайрылам. Эгер тең укуктуу, бири-бириңерди сыйлаган, ден сак мамиле кургуңар келсе, ошо финанс маселесин алгачкылардан болуп чечип алып, бири-бириңерди милдеттендирбей, бул мага муну сатып бериш керек, бул нерсеге сатып беришим керек деген сыяктуу маселелердин баарын чечип, айырмалашып алсаңар абдан маанилүү. Азыр баарыбыз кара жумуш жасабай элебиз да, кыздар да, жигиттер да көпчүлүккө кеңседе иштеп атышат. Тапкан айлыктары бири-бири менен кандайдыр бир деңгээлде эмес, дайыма эле бирдей, көпчүлүк учурда эле бирдей. Мисалы элестетиңиз, жигитиңиз да, сиз да банкта иштейсиз, экөөңөр тең бирдей жумуш жасайсыңар, алган айлыктарыңар бирдей. Анан сизге жигиттин ошол эле сиздикине эле окшош айлык таап турганда дагы сизге кошумча бир нерселерди сатып берип, кошумча каражаттарды коротуп, мисалы сизди абдан өзгөчөлөп эркелетүүсүн кантип күтөсүз? Демек, сиз да ошол нерсени жасашыңыз керек да, сиз да ошондой эле сатып беришиңиз керек да. Азыр заман өзгөрдү, финансылык абал көпчүлүк үй бүлөлөрдө, кыз жигиттерде оор болуп атат, жашоо оор. Ошондуктан мен айткан нерселерди угуп, балким өзүңөргө пайда аласыңар деген үмүттөмүн.